күн электростанциясы менен ушундай насосторду иштетсе болот достор. Мына суу агып атат. Бедиги 100 метрге азыр ушул насоско электр тогун күн электростанциясынан иштетилип жатат да. Көрсөтүп берейин. Мынакей, насосту салдык, коштук линияга. Азыр суу кетип атат. Сайдык. Эми күн электростанциясын көрөбүз. Мына ушул күн электростанциясынан иштеп жатат да, жаңы элеки насос. Андан тышкары мына электромобиль зарядталып жатат. Бул жерде 5,5 киловатт күн электростанциясы бар. Могул жерге мына көлөкө дагы түшүп калыптыр. Азыр канча киловатт берип атканын көрөлү, достор. Караңыздар, 3 киловатт 600 ватт берип жатат да. Жанагы көлөкөнү эске алганда да. Ушундай Felicity деген системаны койгонбуз. Аябай сапаттуу инвертор жана сапаттуу аккумуляторлор да, достор. Кыргызстанда мындайды пока эч ким кое элек. Мына достор, жаңы элеки насосту мына салбадыкпы? Эми напорду карагыла. Мынакей. Станция аркылуу мына сугарылып жатат. Эми могул жерде кереметти көрсөңүздөр болот. Дача, Кашка сууда. Мына карагылачы могул үйдү. Эми ушул жерде күн электростанциясы турат. Жашыл экономика. Мына станцияны көрсөтөйүн. Кандай жайгашканын. Кардар ушул жердин ээси эми аябай сонун кам көрөт экен да ушул бакчасына. Мына достор, электромобилин айта кеткенде эле зарядтап атат. Эми мына станциянын турганын карасаңыздар. Чотко үйдүн үстүнө ушундай түштү. 5,5 киловатт. Айта кеткенде эле мына могу көлөкө тосуп атат. Ошондо 3 киловатт 600 ватт берип атат. Анан элестеткиле, могу күндүн үстүндө күн ушул жакка келгенде саат 1-лерде 2-лерде аябай кандай сонун электр тогун чыгарып берет да. Бул панелдер болсо жогорку сапаттагы панелдер, Longi Haymo X6 деген панелдерди коюп берген болчубуз. Телефон номерлердин баарын таштадым. Насос менен ким суу чыгарам десе, жанагындай свет жок жерде байланыша бериңиздер. Кыргызстандын бүткүл жагына барып орнотобуз. Ассаламу алейкум.